Assalamualaikum. Sırtın bir sıra öz üstüne tekşerdik. Жалпысынан майың максималын жете турган жери 135 экен. Полный өзүнүн акрасы. Өстөр көргөндө капаттуу дагы. Doksan beş, 94, 97, 91, 98, 114, 113, 101, 121, 116, 115, 112, 116, 108, 109, 117, 120. Bismillahirrahmanirrahim. Arka jağı 95, 100, 101, 91, 109, 123, 109, 108, 107, 108, 127, 124, 107, 103, 126, 107, 135, 137 көріп жатқан мына сол жерде. Bir лежер бергенде ошол жерге көргөзүп жатат. Калган жерлердин баары жакшы экен. 85, 96, 96, 112, 116, 95 inşallah. İnşallah maçtan акыбалы аябай жакшы, өзүңүздөр көргөндөй. Эми сырткы жагынан кичинекей дефекттери бар. Ошолор боюнча да бираз айтып кетейин. Алдыңкы мо бамперин көрсөңүздөр, бампери көргөнсүздөр ушул жери бираз алынган экен, илинген экен. Алды жагы бар, защиткалардын бардыгы өзүнүн ордунда турат иншалла. Ушул жери кеткен. Ушул жери бираз илинген. Сынып жерлеринен бул жери бираз тытылган. Biraz sarapina var da. Bir yere işleştirmez. Bu жерде biraz sarapina var. Bamperi. Kuzovun biri pravaya жагында, pravaya оң жак кырылуусунда. Bu жери кичинекей кеткен экен. Иншалла. Булар жөн эле тактар. Асфальт кетирилет. Жакшылап жууп койсо. Андан кийинки ручкасында bu жерде краскасы biraz ыргаган экен. Жалпысынан ошо сырт боюнча айтып өтсөк дагы булар да милчайший эле жөн. Андан кийинкиси айта турган нерсе дагы аркасында ушул жерде бираз краскасы кеткен экен, тоже арканкы бампери. Эчтеге мына корко турган эч нерсе деле жок да. Бул жерде дагы краскасы кеткен экен, мындан бул жерде дагы жексерлер кийлип алган экен. Бул жер эжекеси. Бул жерде пассажирский арканкы дверь, арканкы эшик, оң жагы. Өстөр көргөндө бул жерде бираз алган экен, инже алган экен. Бул жерлери да бираз узор кеткен экен. Бул жөнүнө каратак кетет. Бул жер повторителде дагы бираз кичинекей турат, өстөр көргөндөй. Рулдук жерде дагы калган жерлери өтө жакшы. Өстөр айтып кеткендей. Дискаларында да көргөзүлүк бираз кырыктар бар экен, алдыңкы арка жактарында. Калган жактардын бардыгы жакшы иншалла. Могу жерде зазорлорунду өзүңүздөр көрсөңүз болот. Бүт барды заводской эч кандай мындай айырмалары жок да. Ошондой ички салону боюнча дагы үшүрүштөрүн айта келе турган болсок, ичиндеги дагы могу немелери кожалардын барды булгары, эч кандай тырк-пырк жерлери жок. Айта турган нерсе могу потолокту. Ушул жери бираз чок келген бийдиркет. Тамекиден тамеки жыттанбайт да бул жер. Машина нече. Андан кийинки нерсе эшиктеринде бир аз жерлери бар экен.
Анан бул жеринде дагы калган потолок бардык жери жакшы иншалла. Аркасын айта кетсек, аркасында дагы обычный машиналарда боло тургандай эле бул жеринде пластмасса да тутулу берет. Жас жерлери бар экен. Андан кийин бул эшигинде да өздөрү көргөндөй пластмассасын да. Анча мынча тырыктар. Мына жерлеринде эчтеке эле жок. Калгандардын баардыгы таза. Лобовой стеклосунун бүт баардыгы таза. Айтып кеткендей өзүңүздөр көрсөңүздөр эле болот. Эч бир жеринде мындай таш тийген, серьезный жерлер жок. Каралардын бүт баардыгы өздөрүнүн жайында. Астыңкы защиткалар дагы өздөрүнүн жана көргөзгөндөй турат өздөрүнүн ордунда. Машинанын дагы машинаны чын айтканда өзү 1,5 жылча ушу корейский сервисте иштеп көрдүк. Ал жерде дагы көргөндө өзүм муну 1ден 2, 2ден 3кө которуп атканда эгерде проблема боло турган болсо тебет булкут да. Монуку вообще жакшы экен иншалла. Эч кандай мүчүрүштөрү жок да. $5000 оборотко чейин чыгып атат. Андан кийин дагы мотору дагы эч кандай звугу жок да, бергенде дагы. Технический состояниясы машинаныкы только алыш керек, айдаш керек экен иншалла. Ким эгер бул машинаны алса дагы өкүнбөйт буюрса. Состояниясынын баардыгы жакшы буюрса. Сыртындагы өзү айтканда акыркысына айткандай бир аз мүчүрүштөрү болбосо, калгандардын машинасы, технический состояниясы, бүт баардыгы эле сон. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh inşallah. Assalamu alaikum. Алдыңыздарда Kia Sportage автоунаасы 2019 жыл престиж комплектациясы 1.6 объемдогу дизель. Машинаны бир сыра карап чыктык, полностью осмотр кылып, тест-драйвда кылып көрдүк. Иншалла машинанын коробка, моторлорунан да аккан майлары жок, коробкасы дагы аябай жакшы акыбалда экен иншалла. Машинада да эч кандай замени жок. Полностью карап чыктык, өзүнүн бүт баардыгы родной окрас экен иншалла. Машинанын сырткы комплектациясы боюнча, ички комплектациясы боюнча айтып өтөлү иншалла. Өзүңүздөр көргөндөй, повторитель поворот. Бул жердеги бесключевой доступ, өзүңүздөр көргөндөй электр сиденьясы менен, держатель полосы полный. Андан кийин да мультируль. Бул жерде немеси жок экен, панели жок экен. Ада калган функциясынын баардыгы бар экен иншалла комплектациясында. Обдув, подогрев сидений, полностью подогрев руля. Бул жерде да өзү көргөндөй круиз контроль, драйв модулунда такси. Өзүңүздөр көргөндөй спорт, эко жана нормал режимдери менен полностью. Километражы өзүңүздөр көргөндөй 219.000 километр жүргөн машина экен. Жүргөн машина. Андан кийин дагы өзүңүздөр көргөндөй иншалла видео регистраторлор менен, blackbox менен полностью. Андан кийинки дагы айта кетчү нерсе, машинанын баардыгы жанагы баса белгилегендей ички дагы эч кандай замен болгон эмес, бүт баары заводской. Эч кандай заменасы жок. Бул жерде дагы задний эшиктерди карасаңыздар, өзүңүздөр көргөндөй көп деле немелери жок, дырыктары. Бул жерде дагы подогревтери бүт бар, жакшы иншалла. Аркасындагы 12 вольттагы разъемдору бар. Бул жеринде дагы передний пассажирскийди дагы, алдыңкы пассажирскийди дагы бул аркасынан жылдырууга мүмкүнчүлүгү бар иншалла. Бул жагында да подогрев полностью заводской иштеп жатат иншалла. Креслолордун баардыгы, сиденьялардын баардыгы эч кандай тырыктары, эч кандай айрылып кеткен жерлерин көрө алган жокпуз иншалла. Бул жердин башка бүт баары функциональности жакшы иштейт экен. Андан кийинкиси аркасын ачып көргөзө турган болсок,
Аркасында дагы бул жерде дополнительный видеорегистраторы бар. Аркасында датчик движения. Полный иншалла. Аркасында өзүңүз көргөндөй казандары дагы таптаза экен. Өзүнүн баамда байкап көрсөк, бул машинаны аял киши айдаса керек да. Аркасында балдарынын вещилери жүрөт. Андан кийинкиси дагы бул жерде ички акыбалы боюнча айта кетсек, ушундай бираз тытылган жерлери бар экен. Бул немеси пластиги. Тазанын бардыгы таза. Мисалы айнектердин бардыгын текшерип көрдүк. Айнектеринде алды, аркасы, лобовой эч кандай жандай таш тийип жаракка кеткен жерлери көрүнүп жок экен иншалла. Бул да эшигин өзүңүз көргөндөй, бул жерде бираз тытыктары бар экен. А так эч кандай башка мүчүлүштөрү жок. Андан кийин алдыңкы жагында көрөлү. Алдыңкы эшигинде да өзүңүз көргөндөй бүт бары заводской заклепкаларда, заводской полный. Машина аябай жакшы. Акыбалда экен иншалла. Бул жагы дагы пассажирский дагы, бул жерде электросиденье полностью. Машина аябай жакшы акыбалда. Технический состояниясын дагы чын айтканда машинаны айдап көрдүк. Алды аркага, ажак бир жактарын баарын көрдүк. Мотору, коробкасы полностью өзүнүн жайында жакшы иштейт экен. Андан кийин дагы бул жерде өзүңүздөр көргөндөй все сезонка 90%. 90-95% дагы төрт дөңгөлөгү тең ушундай акыбалда экен. Аябай жакшы. Алды машинанын астын баарын текшерип көрдүк. Машинанын астылары дагы коррозия тапкан жерлери жок экен. Полный каркастары. Андан кийинкиси айта кетчү нерсе, өзүбүз дагы 1,5 жыл корейский автовазис машина центринде да иштедик. Ошонун үчүн дагы топ айта алабыз. Бул жерде дагы чачкалардын бүт баардыгы өзү заводской немелери менен турат. Балкалары дагы өзүнүн жайында. Заводской стикер. Эч кандай оошулган эмес машинадагы. Машинанын моторундагы үстүнөн маяккан жерлери эч кандай көрүнгөн жок иншалла. Астында жатып карадык. Астынан маяккан издери, маркерлери эч кандай көрүнгөн жок иншалла. Машинанын акыбалы өзүңүздөр көргөндөй комплектациясын полностью иншалла жакшы акыбалда экен иншалла. Азыр кийинки видеода да иншалла көргөзүлөт сырткы акыбалы. Машинаны да көрсөңүздөр. Бул турганда дагы булкушу керек эле. Булткан эчтери жок. Датчиктери полностью иштейт экен өзү. Машинада люфт жок. Жакшы акыбалда экен иншалла машина. Старт менен жок.